жашап болбойт бу yerде. Көчөдөн өтпөйт, сасык. Тамакты да нормально жей албайбыз да. Мунун Чүйдө ит баккан коңшусуна наразы болгон тургундар сотко чейин кайрылууга туура келген. Жашоочулар күнү түнү тынчыбаган ызы чуудан жана жагымсыз жыттан даттанып бир катар органдарга кайрылып майнап чыкпай жатканын айтып чыгышкан болчу. Жүрдүк, 2 сот тең катышкан үчүн уттук. Анан акыр аягы соттун чечимдерин алып алып, сот исполнительный лист деп коет. Ошол кагазды алып алып барып вынуждать эттик. Тынчтык бербеди, уйку бербеди, эч нерсе бербей салды. Кошунасына тынчтык бербей, ызы чуу кыла бергендер айыпка жыгылат. Мыйзам Долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешов сунуштап, коомдук талкууга койду. Документте көп кабаттуу үйгө түнү менен кадамдарды чакырып, чуруу чуу түшүп, музыка коюп, курулуш же оңдоо иштерин жасагандарга милиция чара көрө албай жатканы жазылган. Бул жарандар тарабынан ар кандай арыздар күнүгө түшөт. Мисалы, курулуш компанияларды тынчтык бербей атат деген маселе бар. Андан тышкары жана эки кошуна кичине жер талашып түшкөн арыздар болот. Андан тышкары жана мамилеси келише албай калса дагы арызданышат. Жана квартираны бергендиги боюнча квартиранттарга арызданып, аларга үстүнөн жазган арыздар болот. Эми ар кандай көп. Ар бир арызга өзүнчө мамиле жасалат. Бизде көбүнчө аймак башкармалыкта биз ошо жарандар менен биринчи жеринен анализдеп жасап көрөбүз. Андан тышкары биз өзүбүзчө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эки жакка тең тынчтыкты бекемдеп, ошол жерден актылар түзүп, экөөнү ынтымакка чакырып, актылар түзүп, экөөнү тең берип, актыларды сактабаса кандай чаралар колдоно тургандыгын боюнча бүт түшүндүрүүн берип кетебиз. Калктуу конуштарда же коомдук жайларда тынчтыкты сактоо эрежелерин бузуу жеке адамдарга 10 000 сом, юридикалык жактарга 28 000 сом айып пул салуу менен жазаланат. Бирок мындай айып пул менен дагы көбү жазасыз калууда. Сунушталган редакцияда биринчи жолу жасалган укук бузуу үчүн айыпты азайтуу, эгер экинчи ирет кайталанса жоопкерчиликти белгилөө камтылды. Эгер кайра деле жанагындай маселе кайрыла берсе, анда биз укук коргоо органдары аркылуу чара көргөндөргө чейин барабыз. Бирок укук коргоо органдарына чейин биз аксакалдар соту деген бар. Аксакалдар соттору менен биз ошол жанагы маселени жеринде, мыйзам негизинде кандай аткарылат, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аксакалдар сот аркылуу көп маселени чечебиз биз. Мыйзам Долбоору колдоо тапса кошунасынын тынчын алган жеке жактарга 2 000, юридикалык тараптарга 10 000 сом айып пул салынат. Анда дагы токтобосо 10 же 28 000 сомдук айыпка жыгылышат. Учурда мындай факты менен милицияга чакыруу түшкөндө майда бейбаштык беренеси менен чара көрүлөт. Патрулдук милицияны эгер зарыл боло турган болсо, оперативдүү тергөө тобун чакырыш керек. Бул учурларда аймактык тескечүү эгерде жөн гана музыка менен же тополоң менен ызчуу менен чектелген болсо, ал адамдарга профилактикалык маектешүүлөрдү жүргүзүп туруп, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар тууралуу беренесинин талабына ылайык майда хулиганчылык менен акт түзүп туруп, аларга жазана сала алат. Ал эми үйгө жанаша жайгашкан оюн зоок жайлары, кафе, бар жана ресторандар тынчтык бербеген учурда санепид көзөмөл департаментине кайрылуу шарт. Бирок аларды түнкүсүн чакыруу мүмкүн эмес. Муну жүйө келтирген эл өкүлдөрү аларды көзөмөлдөө укугун ИИМге өткөрүп берүүнү демилгеледи. Роза Ахматжан кызы, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ.